керек. Ал 1922-жылы Миңбулак айылында туулган. Ал улуу атамекендик согушка 1942-жылы өзү куракты эр жигиттер менен аттанган. Ал фронтто аскерчилик кызматын өтөгөн. Серек чоң атам 6 саны аман өз жерине кайтып келип, айыл чарба бригадасына иштеген. Суу сугарып, коют топтоп, ага айыл чарба министрлигинин атынан Москвич автомобиль унаасын берген. Анан кийин эң жогорку сыйлык эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. Серек чоң атам 2016-жылы 96 жашында бул дүйнөдөн кайткан. Серек чоң атамдын 2 уул, 1 кызы, 16 чөйрөсү, неберези, 35 чөйрөсү, 4 чөп башы болгон. Танк алдына тайманбастан барышкан, эздер үчүн душман менен атышкан, эч тайманбас биздин баатыр аталар элибизге жеңиш менен кайтышкан. Кан согушка апалар да катышкан, өз өмүрүн тобокелге салышкан, жолборс жүрөк жоокерлердин жараттарын таңышкан.